Ходит наша бабушка палочкой стуча. Говорю я бабушке, вызови врача, ты попьешь лекарства, будешь ты здорова. Если будет горько, ну что ж тут такого, ты потерпишь чуточку. А уедет врач, мы с тобой на улице поиграем в мяч, будем бегать, бабушка, прыгать высоко. Ну что ж тут такого, это так легко. Говорит мне бабушка, что мне доктора, я не заболела, просто я стара, просто очень старая, волосы седые, где-то потеряла я. Годы молодые, где-то за далеками, за лесами темными, за горой высокую, за водой глубокую. Как туда добраться, людям неизвестно. Говорю я бабушке, вспомни это место, я туда поеду, поплыву, пойду. Годы молодые, я твои найду. Бүгүнкү биздин эрте мененки Дошашкеде жеңүүчү кызыбыз ыр окуп берген Каухар атасы менен келип белегин алып кетет. Нурлан айка, айтсаңыз, кызыңыздын ыр жаттаганына кантип жардам бересиздер же качан байкадыңыз же сиз өзүңүз үйрөтөсүзбү? Анткени бизге телефондо айтып атканда атам менен жаттайм деп айткан да. Мен мунун стихти жакшы көргөндөрүнү, ырды жакшы көргөндөрүнү телефонду карап отуруп, анан баягы жакшы интернеттен ушундай ырлар чыкса өзү эле ошону кайталап эле жаттап калат да. Анан ошону байкап калдым да, значит, буга жагат экен ошол деп. Анан ошондон эле ошондой стихтерди бир 2 сааттын ичинде өзү жаттап алып атат да. 2 саатка жетпей даже. Анан ну ошону менен эле токтоп калбайт да. Наоборот, дагы изденетчи. Өзү изденип, дагы баягын таап, мага ушундай жагып атат, мен ушуну жаттаймын деп. Азыр баягы согушка карата 9-майга карата жаттайм деп атат. Потому что дейт баягындай болот экен. Ошону жаттайм деп азыр 9-майга карата дагы жаттап атат бир-эки стихтерди. Анан на ночь сказки окуйбуз обязательно. Бир сказканы окуп беребиз, анан бирөөнү токтотобуз да, ошону менен. Анан жата токтойт. Если сказка окуп алсак, айтат, нет. Лишь у нашей бабушки вкусная еда, лишь родная бабушка рада навсегда. Только наша бабушка так умеет ждать, только наша бабушка может все прощать. Часто без компании бабушка одна, знаем, что сидит она грустного окна. Часто забываем мы про ее страдания, то на свидание, то соревнование. Ты прости нам, бабушка, это невнимательство, это просто молодость или несознательность. Знай, что ты достойна и для нас значима. Лучшая из бабушек, самая любимая. Азыр билим берүү министрлиги конкурс жарыялабадыбы? Атам, апам менен о китеп окуйбуз деген. Катышпадыңыздарбы ал сынакка? Ошого катыша элекпиз. Ну, неме желание бар. Чоң желание бар. Анан келечекте утабыз дегендери. Ийгилик каалайбыз. А кыргызча дагы ырларды окуйбу же өзү орусча ырларды? Биз үйдө орусча бири-бирибиз менен баягы мамиле кылганыбызга орусчаны көбүрөөк жаттайт да. Анан кыргызча деле билет. Кыргызча баягы ак сүтүмдү айтып берсек. Кандай ошону айтып берчи? Ак сүтүмдү актаймын, ак мейнетим даңктаймын, алыс кетсин апакем, алтын жүзүм сагынам. Ак бактада айдереңди оруп баска антылам. Ой, азамат. Ошол кыргызча деле жаттайт. Мына азыркы учурда көпчүлүк убакытты балдар менен болуп атпасызда. Үйдө эмне менен алектенип атасыздар? Анан сиз сыңал аталарга кандай кеңеш бересиз? Эми азыр баягы мектептер баардыгы карантинге байланыштуу жабылганга байланыштуу биз дагы үйдө балдар менен өзүм Жомарт мугалим менен баягы онлайн сабактарды окуучулар менен өтүп атабыз. Андан сырткары ушу кызым экөөбүз дагы отуруп изденип китепти алып баягындай окуганды жакшы көрөт өзү. Хотя өзү окушту билбейт, но биз окуп беребиз деп ошону жакшы көрөт. Прочитай деп эле, вот это прочитай, муну прочитай деп келе берет да. А онлайн сабак өтүү кандай болот атат окуучулар менен азыр? Кандай кыйынчылыктар болуп атат? Баары катышканга аракет кылып атабы сабактарыңызда? Сабакка баары катышып атат. Окуучулар молодец, үйдө отуруп дагы
баягыдай кызыгышып өздөрү суроолорду беришип неме катышуу жакшы эле болуп атат. Анан пока эч кандай проблема деле жок, себеби группаларды ачып алып эле ушу группа боюнча сабак болуп атат да азырынча. Анан уже 8-ден баштап анан уже полностью башталат болуш керек. Жалпы өзүңүз мугалим экенсиз, угуп аткан, көрүп аткан окуучуларыңызга эмне дейт элеңиз? Окуучуларыма эми үйдө чыдамкайлыкты каалайм, чыдамкайлык болуп, таланттуу болуп, ошо окууга болгон немелерди таштап койбой, онлайн болсо дагы өздөрү азыр жакшы болуп калды, өздөрү изденип кайра. Мурда биз мугалимдер айтып түшүндүрсөк, азыр эми өздөрү ошону окуп эме кылганга дагы бир шанс пайда болду да. Ошого балдарга каалайт элем, ошол шансты упускать этпесиндер. Потому что кто много читает, тот много знает дейт да. А онлайн окутууда балдардын баары катышканын кандай билип атасыздар? Себеби катышканын билгенибиз ар бири чыгып атат да, биз задание беребиз да. Ар бирине отдельно задание беребиз, общий класска беребиз, ошонун баардыгыны ответтерди личкага жөнөткүлө деп атабыз да. И вот ошол ответтерден билип атабыз да катышкандарды. Баалоолор да кадимкидей жүрүп атат. Кадимкидей баалоолор ошо пейдж деген немебиз бар өзүдө. Ошол боюнча баалоо кетет. Ошо сиз окуткан классыңыз дейли, эң жакшы онлайн сабактарды өздөштүргөндөр болуп атабы азыр? Алардын арасынан бөлүнүп чыккандары? Азыр айрыкча эң күчтүү десем баары эле бирдей, баары эле күчтүү. Анан бирок баягы изденгендери основной баягы 7-класстан 7-чи класс бар и 5 класс экөө активныйраак болуп атат да. Себеби баягы ата-энелердин присутствиеси дагы сезилип атат да ошол жерде. Ошо ата-энелер менен биргеликте баягы сабак даярдашып, ата-энелер катышкандары дагы билинип, ошол радует да. Рахмат агай, сизге ийгилик. Калхан, сага дагы чоң рахмат. Дагы жаңы ырларды күтөбүз сенден. Пока-пока. Пока.